Сууну оңдоп бере турган мастерлер келди. 2 саат нар жак бер жагын чукулап атып, үйдөгү сууну да чыгарып беришти, сарайдагы сууну да чыгарып беришти. Мен түшүнүгүм боюнча аба кирип бир жери тунуп калыптыр ошо мотордун. Эми бизде мындай жаңылык кыздар, жүжөлөр чыкты. Кыштын кыраан чилдесинде, январдын этегинде мендей болуп жүжө чыгаргандар барсыңарбы? Бул салынганда эле 40 штугу заказ болчу. Общий 55 чыкты. Калганы неоплод болду. Экөө такыр чыкпай калды. Сразу бүгүн 40-ын алып кетип, тамак да бере элекмин. Суу жок күнү балам экөөбүз ушундай суу кошпой эле жасай турган печенье жасап жедик. Буга суу да кошулбайт, ачыткы да кошулбайт кыздар. Баарын ушинтип аралаштырып туруп, морозильникке сөзсүз салып коюшуңар керек. Болбосо колуңарга жабыша берген, форма албаган хамыр болуп калат. Жарым саат морозильникке салып туруп, 180 градус духовкада 15 мүнөттө эле бышат. Үйгө конок келгенде тез жашап дасторконго кое турган сонун вариант ушул печенье.